Саламатсыңарбы урматтуу достор, саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кыргыз адабияты сабагын улантабыз. 4-чейрек 7-класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бүгүн 5-сабак. Бүгүнкү биз сиздер менен сөз кыла турган темабыз Мурза Гапаровдун Байчечекей же болбосо Байчечек аттуу аңгемеси. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз аудио түрүндө болот. Айтайын дегеним, мен силерге дал ушул аңгеменин мазмунун окуп беремин. Андагы каармандар, окуялар, чыгарманын жалпы мазмуну мына ушулар боюнча бүгүнкү сабагыбызда кеңири маалымат аласыңар. Ал эми дал эле ушул сабактын эле кийинки бөлүгүндө биз чыгарманы дагы да тереңирээк талдаганга аракет кылабыз. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңуздар, анда мен чыгарманы окуп берүүнү баштадым. Мурза Гапаров, Байчечекей аңгеме. Телефон шыңгырап атты. Кыяз анын үнүн көпкө угуп жатып араң ойгондо. Үйдүн ичи караңгы. Кайсы маал экени билинбейт. Кечпи, түн ортосубу, таңга жуукпу? Аэропорттон самолеттордун гүрүлдөгөнү угулат. Бирок алар күнү-түнү учуп турушат да. Беймаалда телефон чалган ким? Болгондо да шаардан эмес. Телефондун коңгуроосу узун шыңгырайт. Эй, телефон шыңгырап атат, деди аялын түртүп. Бирок аялы ойгоно бербеди. Турууга туура келди. Стулдарга чалынып барып трубканы алды. Алло, бул Исаковдун үйүбү? Ооба. Ноокат менен сүйлөшөсүз. Ноокат мунун туулуп өскөн району эле. Ал жакта анын көп сандаган тууган уруктары жашайт. Атасы, апасы, агай-инилери, эже карындаштары, жеңелери, тайенеси. Бирок алардын эч кимиси минтип беймаалда телефон чалышчу эмес. Эмне болуп кетти? Ноокат жакта. Алло деген эркектин үнү кулду. Кыяз үндүн ээсин тааныган жок. Бул ким деп сурады. Менмин Кыяз, деди Ноокаттык. Жолдошмун. Кайсы жолдош? Кыяз Ноокаттан кеткенден бери 18 жыл жаңырды. Эми ал Ноокатына жылына бир жолу барат да 2-3 күн туруп кайра баса берет. Бара-бара элден, жерден жат болуп, жердештердин кээ бирин унутуп да келатат. Кайсы жолдош? Тигил адам мунун аялдап калганын себебин туйду окшойт. Жолдош, почточумун, деп кошумчалап койду. Жолдош аке, деди Кыяз ошондогуна. Алардын кыштагында ушундай адам бар эле. Бирок ал кишинин буларга эч кандай жакындык, катнаштык жайы жок болчу. Ошондуктан анын телефон чалышы, болгондо да түндөлөп чалышы мурдагыдан бетер сырдуу көрүндү. Кош, телефон чалып калыпсыз. Кыяз, сен бир айылга келип кет, ука. Тайенең ооруп калды. Тайенеси мурда деле ооруп жүргөн, кары киши да. Бирок ал жөнүндө минтип зарыл түндө кабарлап, анын тынчын алышчу эмес. Демек бир адиса болгон көрүнөт. Эмне катуу ооруп атабы, деп сурады Кыяз, тиги кишиден түзүгүрөөк маалымат алыш үчүн. Кыйла бар, деди жолдош почточу. Келишиң керек. Демек бир адиса болгон деп ойлоду Кыяз кайрадан. Бирок аныгын билсе болот эле. Эгер ооруп диссертациясын коргойт, бара албайт. Эмки жумага чейин авторефератын тапшырышы керек. Айдын аягында диссертациясын коргойт. Ак кокус кемпир бир нерсе болуп кетсе, Кудай мунун бетин ары кылсын. Албетте анда барууга туура келет. Бирок муну кантип билесиң? Түз эле өлдүбү деп сурашка оозуң барбайт. Тиги киши оозу мурду кыйшайбай туруп сураганын көр деп жаман көрүп калышы мүмкүн. Кыштактын адамы да. Эми кантемин, деди Кыяз өзүнө өзү. Бирок мунун оозунан чыгып кетти. Иштерди эмне кылам? Иштериңди 2-3 күнгө коя турасың да, деди почточу. Келбесең болбойт, кемпирдин көңүлү ооруйт. Кыязды үгүттөп аткансыйт. Жок, кемпир бир нерсе болгон. Болбосо да акыбалы начар көрүнөт. Ачыгын эле айтып койбойбу жарыктык? Ошентем да эми, айла канча? Тезирээк эле кел, ука. Бандачылыкта. Ой, ушул кишинин адептүүлүгү өттү. Тумандатып отурбай өлсө өлдү эле дебейби мусулман? Барамын, түшкө чейин кирип барамын. Баягыдан үйдүн ичи жарышып, аялынын жүзү жылаңач көкүрөгү агарып келатты. Аялынын жүзү да көкүрөгү да сулуу эле. Анын үстүнө жаңыдан эле баш кошуп, али ойноп, оюндары кана элек, күлүп-күлкүлөрү кана элек маал болчу. Ошондуктан аялын бир пас сүйкүм менен карап туруп, ошол замат анын койнуна барып жаткысы келип кетти. Бирок самолеттордун добушунан улам барар жери алыс экенин элестетип, кайра өзүн токтотту. Мунун ордуна аялын ойготуп, телефондон уккан кабарды ага карата өзүнүн кабыл алган чечимин айта баштады. Эмне, мен кошо барайынбы, деп эсинеп койду аялы. Кереги жок, деди Кыяз. Кемпир али өлө элек. Анын үстүнө сен али киши көргөн
Sen ал кишини көргөн да эмессиң. Андан көрө тынч жатып уйкуңду уланта бер, Айдыңым. Жакшы бар, чыгып баратканда эшикти акырыныраак жапчы. Кыяз анын айтканын кылды. Аэропортко басып келсе, түшкө чейинки рейстерге билет жок калыптыр. Калп айтууга туура келди. Өлүп көмгөнү баратам, деди ал, муңайым түр менен. Анан бул калпы жеңил, желпи эле айта салганына өзү да таң кала түштү. Бирок ошол эле замат, мүмкүн бул калп эместир, чын эле энем өлүп калгандыр деп өзүн кайра актап жиберди. Айтканыңызды ырастай турган бирдемеңиз барбы? Мисалы үчүн телеграммаңыз, деп сурады кассир аял. Кыяз бул кайгылуу кабарды телефон аркылуу билдиришкенин айтты. Кассир аны ишенип-ишенбей тиктеп туруп, кийин жөнөп жаткан самолетко бир билет жазып берди. Самолет бар болгону 50 мүнөт гана учушу керек эле. Кыяз жол катар терезени карап келди. Бир жылдан бери Фрунзеден эч жака чыккан эмес. Мына эми шаар, андагы өзүнүн машакаттуу тиричилиги артта, жерде калып, ал өзүн жеңил, эркин сезе баштады. Жазгы жаратылыш анын көңүлүн көтөрдү. Айрыкча түндүк менен түндүктү бөлүп турган тоолордон өтүп баратканда жүрөгү туйлап кетти. Тоолордун кары кете элек экен. Жакында кетчүдөй түрү жок, тоолор бири менен бири туташып, алардын кокту колоту да жакшы билинбей, агарган бир кең мейкиндикке айланып, мелтиреп тым-тынч жатат. Мейкиндиктин бетинде үзүк-кесик оор булуттар калкып жүрөт. Самолеттон кийин Кыяз таксиге түштү. Такси аны туура өз кыштагына алып келди. Энеси өлүптүр. Муну ал атасынын эшигине чогулган элди көргөндөй эле түшүндү. Көпчүлүк машинаны бурулуп карап калды. Кимдир бирөө шашып-ушуп үйгө кирип кетти. Ошол замат тынч турган үйдөн ый угулду. Дагы бирөө топтон бөлүнүп, Кыязды утурлай жөнөдү. Жолдош почточу экен көрсө. Келдиңби ука, деди почточу, Кыязга нары бери колун берип. Эми мен эмне кылайын, деп сурады Кыяз андан, башка кеп сөзгө келбей туруп. Ал дароо өзүн жоготуп койду. Бирок күйүттөн эмес, күйүттү али сезе элек, жөн гана өзүнүн жаңы акыбалынан шаштысы кетип калды. Жашы 35ке келип, ал эми өлүм жетим дегенди башынан өткөрө элек болчу. А бул жерден тайенеси өлүп жатат. Тигинде бир айылдын эли аны жабалактап карап турат. Эмне кылышы керек? Ыйлап мени ээрчи, деди почточу. Кыяз ээрчирин ээрчиде, бирок ыйга даяр эмес эле. Ал өмүрүндө өзгөгө ыйлап көрбөгөн жан. Тиги турган элден сүрдөп, баштагандан тартынып, шыпылдаган почточунун артынан шыпылдап басып келе берди. Өкүрбөйсүңбү, деп шыбырады почточу, ага кыйгач кайрылып. Анын сөздөрү жемеге окшоп угулду. Кыяз бар тобокелге салып, энем ой, деп кирди. Бул сөздөрдү ал жөн гана сүйлөп койбостон, ыйга, мүнөздүү обонго салып, созуп, муңдуу кылып айтып атты. Бирок көзүнө жаш келген жок. Ошондуктан курган көздөрүн элден жашырыш үчүн плашынын чөнтөгүнө колун салып, жүз аарчысын издей баштады. Кол салган чөнтөгүндө жүз аарчысы жок болуп чыкты. Ушул тапта анын оюн түшүндүбү? Кимдир бирөө чуркап келип, колунан портфелин ала койду. Кыяз бошой түшкөн колу менен башка чөнтөгүнөн жүз аарчысын таап, көздөрүнө тутту. Почточу экөө ээрчип келип, ый чыгып аткан үйгө киришти. А дегенде далиске, кийин төркү бөлмөгө өтүштү. Бөлмөнүн ичи караңгы экен. Кыяз босоого чалынып, почточунун далысын сүзүп алды. Ошондо жүз аарчысын жылдыра берип, ыйлап аткандарды чала була көрүп калды. Ыйлагандардын баарысы өзүнүн туугандары болуп чыкты. Атасы, апасы, ага инилери, эже карындаштары, жеңелери баарысы жалгыз кишилик жыгач сөрүнү тегеректешип, тикесинен ыйлап турушат. Сөрүдө энеси жатыптыр. Соо кезинде бүкчүйүп жүрчү кичинекей кара кемпир. Эми буттарын сунуп, боюн түзөп, узун болуп калыптыр. Үстүнө жабылган кара акмалдан анын эч нерсеси көрүнбөйт. Кыяз энесинин жүзүн ачып көрүшү керекпи? Биле албай койду. Жүрөгү эчтеке дебеди. Асалт боюнча кандай болорун ал билчү эмес. Ошондуктан энесине 2 кадамдай жакын келип, кимдир бирөөнүн катарына туруп алып, мурдагыдай эле энем ой, деп өкүрө берди. А көз жашы дагы эле келбей атты. Үйдүн ичиндеги башаламан ызылдап аткандар да таасир этпеди. Энесинин суналган жансыз көрүнүшү да жүрөгүн эритпеди. Буга өзү таң калып, жаны ачыды. Бир маалда бирөө ыйлаган бойдон келип, анын көкүрөгүнө башын койду. Караса апасы экен. Апасы өзүнүн обондуу ыйына кара сөз кошуп атты. Кара сөздөрү Кыязга тиешелүү болуп көрүндү. Кыяз өз ыйынан кичине алаксып, апасынын эмне дегенин кызыгып тыңшап калды. Бирок ызы чуунун арасынан апасынан «Таенеңден айрылдык» деген сөздөрүн араң ажыратты. Ооба, таенемден айрылдык деп койду Кыяз да. Тигине өлүп жатат. А кишинин бир эле таенеси болот. Таенеси деген апасынын апасы. Демек өтө жакын киши. Кыяз албетте муну түшүнүп эле турат, бирок акылы менен гана туюп, жүрөгүнө жеткире албай жатат. Энем ой, апасынан кийин башка туугандары да бир-бирден басып келип, анын мойнунан кучактап ыйлап, аны менен өздөрүнүн кайгы-муңун бөлүшүп жатышты.
Бирок баары биригип да ага өзүнүн кайгысын, көз жашын жуткура албай койду. Анын ички дүйнөсү бир караңгы кудукка окшоп, ак кудук таптакыр какшып калгансып туруп алды. Энем ой, кыязы эл көзүнө боздоп ыйлап аткан киши болуп көрүнүп, өз алдынча өзүнүн какшыган кудугуна ным издеп, ага кайрадан суу пайда кыла албай атты. Жасалма жол менен болсо да өзүнүн көкүрөгүн жибиткиси келди. Бул үчүн ал энесинин ким экенин, анын кыял жоруктарын эстей баштады. Таенеси акылдуу, боорукер адам эле. Өмүрүндө бирөөгө жаман сөз айтпаган, өзү да бирөөдөн жаман сөз укпаган киши. Бул турмушту түйшүктө өттү бечаранын. Балдарымдын балдары деп жүрүп, акыры минтип жаны тынды. Кыязды абдан жакшы көрүүчү. Ар келген сайын аны айланып, үйрүлүп, көз жашын көлдөтүп, сагынып тосуп алчу эле. Эми сенин балдарыңдын бешигин терметип жатып өлсөм арманым жок дечү дайыма. Кыяздын жүрөгүн бул эскермелер да козгободу. Ал мурдагыдай эле көз жашсыз ыйлап атты. Энем ой. Бир маалда тыңшаса башкалар басылып, өзүнүн гана үнү калыптыр. Кыяздын дагы башы катты. Токтосом бекен же ыйлай берсем бекен деп ойго кетти. Кудай жалгап ушул тапта мой сопут адам басып келип, анын жеңинен тартты. Жаңылбаса бул киши Кыяздын алыс таякеси болуш керек эле. Болду эми балам, деди таякеси. Бас кыл. Кыяз ага ыраазы боло түштү. Ал дагы кичине ыйламыш болуп туруп, кийин басылып, кургак көздөрүн аарчып алды. Абышка аны эшикке карай жетеледи. Эшиктеги элдин айрымдары аны менен унчукпай кол алыша баштады. Алар менен учурашып атканда Кыяз өзүн муңайым кармап атты. Келгениң жакшы болбодубу, деди жанагы таякеси. Бардык тууган уруктар келип бүтүп, сени гана күтүп калганбыз. Таенең болсо кечээ кечинде каза болду. Бир түн түнөдө. Эми ал кишини зарыктырбай, тезирээк өз жайына алып барып коелу. Таякеси андан уруксат сурап аткансып көрүндү. Ушинтип ойлоп, Кыяз арсар түрдө башын ийкеңдетип койду. Кана, алып чыккыла эмесе, деп буйрук берди абышка кимдир бирөөлөргө. Кемпирди эшикке алып чыгып көпчүлүктүн ортосуна коюшту. Бирок селдичен абышка көпкө чейин жаназа окуду. Ошондон кийин кемпирди жайга алып жөнөштү. Жергиликтүү салт боюнча көрүстөнгө эркектер гана бара турган. Катындар ызы чуу түшүп кала беришти. Албетте, үйдөн узаганча өздөрүн кемпирге жакын санаган эркектер да өкүрүп ыйлап башташты. Кыяз үчүн бул дагы бир сыноо болуп, ал андан да өтө албады. Анын кудугу дагы деле какшып турду. Көрүстөндө көп күймөнүшкөн жок. Жай даяр экен. Кемпирди дароо эле кое башташты. Ушул жерге Кыяз энесин бир көрүп алгысы келди. Бирок кемпирди ак шейшепке ороп, баш аягын бууп коюшуптур. Арманда калды. Кемпирди жайга түшүрүп жатышканда бир боз бала буркурап ыйлап кирди. Агасынын кенже уулу экен көрсө. Баланын ые ушунчалык жеңил, ушунчалык күйүттүү чыгып атты. Кыяз балага таң калып да суктанып да калды. Бул баланын курагында ал шаарга кетти эле. Андан бери 18 жыл өтүптүр. Эгер энелери 18 жыл илгери өлгөн болсо, ал дагы ушул бала окшоп ыйлаар беле. Көпчүлүк көргө топурак сала башташты. Бала андан бетер күчөп ыйлады. Кокусунан асманда газала сайрап жиберди. Кыяз көптөн бери газаланын үнүн уга элек болчу. Жалт этип асманды бир карап алды. Бирок өзүнүн каерде экенин эстеп уяла түштү. Дароо бирөөнүн колунан кетмен ала коюп, энесинин үстүнө топурак шилеп калды. Торгой сайрап атты, бала ыйлап атты. Бир маалда Кыяздын кетмени бир байчечекейди үзүп кетти. Байчечек топуракка аралаша түштү. Кыяз ойлонбой туруп аны колу менен чукуп алып, анан ошол замат бирөө жарым көрүп калбадыбы деп шашып-ушуп эмнегедир чөнтөгүнө сала койду. Бала ыйлай берди, торгой сайрай берди. Көпчүлүк кемпирде көмүп болуп, чубалып жолго түштү. Жаңы көрдүн алдына бозоп бала гана калып калды. Кыяз бурулуп келип аны ийинен алды. Жүрөмө. Энелердин жаңы конушка таштап кете беришти. Кыштакка кайтып келгенден кийин ал бирин серин таркай башташты. Эл бирин серин таркай башташты. Кечке жуук үйдө алыс жакын туугандар гана калышты. Кечинде дөңгөк каланган ысык очоктун боюнда отуруп, баарысы кемпир жөнүндө сөз кылышып киришти. Бечара энем, Кыязды чакыргыла, Кыязды бир көрүп анан өлөйүн деп жатып жан берди, деди атасы. Апасы бир калта өрүктүн чагылган данегин алып келип, Кыяздын алдына төгүп койду. Өзү чогултуп, өзү чагып келсе беремин деп сага атап жүрдү эле, деди ал, көзүнө жаш алып. Кыяз баарын мелтире угуп отурду. Эртеси күнү кемпирдин үчүлүк ашын беришти. Аштан кийин Кыяз өзүнүн авторефератын, диссертациясын тезирээк бүтүрүү керектигин айтып, атасы менен апасынын кетүүгө уруксат сурады. Өзүң бил, деп койду апасы ооруш көрүнүп. Барсаң бар, деди атасы. Баары бир кемпирди тирилтип албайбыз. Ал кайрадан шаарына учуп кетти. 2 күндүн ичинде тоолордун көрүнүшү эч өзгөрбөптүр. Асты жакта баягы эле аппак кең мейкиндик мелтиреп жатат.
Бирок бул жолу тоолор да, суулар да, булуттар да кыяздын делебесин козгободу. Анын көкүрөгү букка толуп, көңүлү чөгүп баратты. Ушул тапта ал бир нерсе ичкиси келди, бирок ичээрине эчтеке жок эле. Чылым чеккиси келип чөнтөгүнө колун сунду, бирок сигарет ордуна колуна бир жумшак, муздак нерсе урунду. Алып караса баягы байчечек экен. Байчечек соолуп калыптыр. Кыяз аны ары-бери кармалап селейип отуруп калды. Анын көз алдында көрүстөн элестеди. Бир паста жүзү өзүнөн өзү кызарып чыкты. Деми кыстыга түштү. Ал жийиркенич менен башын бир чулгап алды. Кандай айбанчылык деп шыбырады анан өзүнө өзү. Кандай айбанчылык, кандай айбанчылык. Ал өзүнүн ушул акыбалына келгенине жаны ачты. Өзүнө өзү аянычтуу көрүндү. Өзүнө өзү боору ооруду. Кокусунан анын көзүнө кылгырып жаш келе түштү. Жашы сыгылып тышка чыкты. Бетинен ылдый жапжаш жылжып ага баштады. Кыяз көпкө чейин ыйлады. Ыйлаган сайын көкүрөгү жибип, ичиндеги бугу чыгып, өзүнүн жеңил сезип атты. 3 күнү зарыктырып келген бул көз жашка ал абдан сүйүнүп кетти. Какшыган кудугу жибип, ага кайрадан суу пайда болуп келатты. Демек, али кеч эмес экен. Урматтуу окуучулар, аңгемебиз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде аңгемени силер түшүнгөн болсоңор, анда төмөндөгү тапшырманы берели. Чыгарманын окуяларына тиешеси бар 3 макал ылакап учкул кептерден жазып, алардын кайсыл окуяларга тиешелүү экендигин белгилейбиз. Мисалы, аңгеменин ичиндеги кайсы бир окуяларга, аңгеменин мазмунуна ылайык келген макаллака учкул кептерден 3тү жазабыз жана аларга мүнөздөмө беребиз. Аңгеменин кайсыл жерине тиешелүү. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти, урматтуу окуучулар. Кайрадан кийинки сабактарыбыздан жолукканча сак саламат туруңуздар. Албетте тапшырманы WhatsApp аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздерге бүгүндөн калбай жеткириңиздер.